Allah Taala negizden эле ар бир адамзатына, адам баласына Allah Taala 3 жоопкерчилик койгон. Биринчи жоопкерчилигибиз өзүбүздү оңдоо. Өзүбүздү толук акыйдабызды оңдойлу, этикадыбыз туура болсун, ишенимибиз туура болсун, ички дүйнөбүз таза болсун, өзүбүздү толук ислам динге ылайыктуу алып келели. Дин адамга ушундай болсун дейт, кандай эле сиз менен биздин көлөкөбүз, өзүбүз кандай болсок, көлөкө бизге ошо деңгээлде көлөкө түшүп берет да. Ошондой эле дин кандай болсо, биздин жашоо диндин көлөкөсү болсун. Диндин талабына ылайыктуу жашоо болсун. Эки кулагыңыз болсо, көлөкөңүздө бир кулактуу кылып көрсөтпөйт, же 3 кулактуу кылып көрсөтпөйт. Ошо эки кулагыңыз бар да. Ошондой эле динде дагы канча талап болсо ошончо болсун да, азайып кетпесин, көбөйүп кетпесин. Диндин көлөкөсүндө жашайлы деп коет, бир сөз менен айтканда, уламалардын сөзү. Диндин көлөкөсүндө жашайлы. Yani din кандай чагылса, ошо жашоо сиз менен биздин жашообузда болсун да. Биринчи жоопкерчилигибиз туугандарым, толук өзүбүздү тарбият кылуу, өзүбүздү оңдоо, баскан, турган, кийинген, чечинген, үйгө кирген, чыккан, ар бир жерде сүннөткө бекемдик, Аллахтын өкүмүнү сактоочу, Аллахты эстөөчү, Алладан коркуучу, Аллага таянуучу, Алладан үмүт кылуучу, жалынып жалбаруучу, Алланын желегин дайым алып жүргөн, имандын желеги менен жүргөн, мусулман болуп жүргөн, бир тууганчылыкта жүргөн. Биринчи өзүбүздү оңдоо да. Биринчи милдет өзүбүздү оңдойлу. Өлүм келгенге чейин мусулман болуп калалы. Кабырда ошол дин туурасында сурак болот. Жашооңду динге ылайыкташтырдыңбы же ылайыкташтыра албай эле өтүп кеттиңби? Намаз макул окуп атасың, бирок жашооң кандай болуп атат? 2 сааттык намазда, кыймыл аракетибизде, сөзүбүздө дин бар. Ички дүйнө Алла билет каякта жүрөт. Бирок башка 22 саат жашообуз кандай болуп атат? Биринчи сиз менен биздин милдетибиз өзүбүздү оңдоп алуу, өзүбүздү толук динге ылайыктуу кылалы жашообузду. Экинчи жоопкерчилик өзүбүздүн чөйрөбүздү оңдойлу. Махол деп коет го, чөйрө. Чөйрө деп эмнени айтат? Зарычылыгыңыз үчүн кайсы жака барып атсаңыз, ошо сиздин чөйрөңүз. Зарычылыкта базарга барасыз, зарычылыкта үйдө жүрөсүз, зарычылыкта жумушка барасыз, эс алганы кээде бир жака барасыз. Сиздин чөйрөңүз бар. Ошо жерлерде сиздин зарычылыктарыңыз чектелген. Ошон үчүн жүрөсүз ошол жерлердечи. Ошо чөйрөнү оңдош керек экенбиз. Ал жака мээнет кылуу. Пайгамбарлар да ошон үчүн жөнөтүлөт эле. Пайгамбарлар келип өзүнүн чөйрөсүн оңдойт эле. Чөйрөгө мээнет кылат эле. Аларда адилеттүүлүктү тургузат эле, чынчылдыкты тургузат эле, уяттуулукту тургузат эле, батырлыкты, берешендикти, биримдикти, ынтымакты чөйрөгө мээнет кылат эле. Өзү эле болуп, болду мен машалла, алхамдулилла жакшы болуп калдым деп жүрө бербестен, чөйрөлөрүн оңдойт эле пайгамбарлар. Акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам кыяматка чейин бир да пайгамбар келбейт. Пайгамбар жок азыр. Демек, ар бирибиз өз чөйрөбүзгө мээнет кылыш керекпиз. Менин чөйрөмдө сиз жоксуз. Сиздин чөйрөңүзгө мен аралашпайм. Ар бир адамдын өзүнүн чөйрөсү бар. Ошол чөйрөлөргө качан сиз менен биз оңдоонун пикиринде, аракетинде боло турган болсок, анда машаалла коомчулук оңолуп атат деген сөз. Бактылуу жашоо келип атат деген сөз. Үчүнчү жоопкерчилигибиз кыяматка чейин келе турган ар бир адамдын пикирин, аракетин кылуу. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамдар улутка бөлбөстөн, тилине көз салбастан, түсүнө карабастан, заманасы учуруну да карабастан, кыяматка чейин келе турган, азыркы учурдагы 8 миллиарддын кыяматка чейин келе турган урпактары, ошолордун баары канткенде бактылуу болот деген негизде иштеп, аракет кылып, кыймылдоо да. Иштеп дегенде бир нерсе эске түшүп кетти. Бир адам жумуш баштап атып, бир алымдын алдына барат. Алдына барып кайрылат. Биз экөөбүз шерик болуп жумуш баштап атабыз. Шерик биз экөөбүз. Бизге насаат айтсаңыз, кандай кылсак биздин жумушубуз жакшы кетет? Биринчи кадамды Куран хадистин негизинде, диндин негизинде кылайлы деп чечтик. Десе, анда тиги алым киши 3 нерсеге осуят кылат. Анда биринчи дейт, 3 нерсени кылгыла дейт. Биринчиси, экөөңөрдүн жумушуңар канчага чейин уланат?
жакшылап чечип алгыла. Качага чейин улайсыңар? 1 жылбы, 2 жылбы, же акырына чейин кетесиңерби? Биринчи ошонун экөөнүн келишимин түзгүлө. Качанга чейин улайсыңар? Экинчиси, Куранды кармап туруп, Алланы ортого күбө кылып туруп, бири-бириңерге сөз бергиле, бир дагы алдабаймын деп. Мен буну алдабайм, мен сени алдабайм. Куранды колго кармап туруп, мына Аллага касам ичемин, мен сени бул жумушка байланыштуу эч бир сени алдабаймын. Экинчи жерге де касам ичсин, жумушка байланыштуу мен сени эч бир жерде сени алдабайм. Бири-бирине касам ичти. Үчүнчүм дейт, жумуштун максаты элге пайда жеткирүү болсун, элге пайда жеткириш үчүн иштегиле дейт. Бул андан дагы орраак. Экинчиси биринчиден орраак. Анан ушуга сөз берип, анан кийин жумушту башташат. Оор нерсе. Элге пайда жеткириш үчүн иштөө кээде ушундай болуп калат. Мисалы, кийим тигип аткан болсоң, тикмечилик менен иштеп атсаң, ошонун эле ордуна бир башка бир материал киргизе койсоң болот. Бирок элге ал качествосы, сапаты бир аз алсырай түшөт. Элге толук пайда эмес да, бирок пайда сага түшүп атат мисалы. Бирок дайыма элдин кызыкчылыгын ойлоп, элге пайда жетсин, ушул менин жумушум аркылуу эл рахат алсын. Тамак бышырып атасыз, кафе иштетип атасызбы? Канткенде элге пайда жетет. Канткенде эл рахат алат. Мисалы, медицинаны негиздеген Ибн Сина дагы айткан, медицина жол менен качан адам оңолот? Качан эгерде доктор, врач келген ошол кардар пациентти, ооручан адамды, келген адамды айыктырайын деген ниетте боло турган болсо, аракетинде болсо оңолот деген да. Жок, келген адамды өзүнө илиштин аракетинде болсо, өзүнө байлаштын аракетинде болсо, келди, келер замат эле аны коркутуп баштады, атасыны көтөрүп келсе, келип эле айтты, мындайлар өткөндө эле келген, жакшы айтканыбызды кылбай коюп, Кудай рахматлык дүйнөдөн өтүп кетти, атаңды тигинчи керек, минчи керек, көздөрүнө кара мындай болуп калган. Дароо эле коркутуп баштады, өзүнө илиш керек да. Максатына жетиш керек, чөнтөгүнө жетиш керек эртерекчи. Өзүнө байлап койгон, келсе бирөөнү берет, кийин келсе андан дагы күчтүүрөөк дарысын берип коет, кийин келсе андан дагы 1-ди берет, 2-ни берет, 3-тү берет, синтип цифрасын эле көтөрүп кете берет дарылардын. Эгерде келген адамдарды дарылаш эмес, өзүнө байлоо болсо, анда айыкпайт деген да. Врач, доктор өзү дагы адам болбойт, келген адам дагы адам болбойт. Ошондо пайда жеткирейин деген ниетте болсо депчи. Ошондо туугандарым, ушул жерде иншалла сиз менен биздин сабагыбыздын максаты ушул болсун. Мен биринчи өзүм оңолоюн. Өзүмдү биринчи курайын, өзүмдү тургузайын. Айтылып аткан сөздөрдү жөн эле угуп, жакшы экен, башка экен деп албастан, ошо жашоомой келсин. Өлгөнгө чейин мен мусулман болоюн толук. Өлүм күтүп турбайт, сен мусулман болуп ал, анан өлөсүң. Сен оңолуп ал, анан кийин макул мен келейин дебейт да. Учур келгенде кете беребиз. Ошого жетиштикпи, жетишпедикпи, анан сурак башталат. Ошого жараша натыйжа чыгат. Экинчиси, өзүбүздүн чөйрөбүзгө мээнет кылалы. Ким кандай чөйрөдө иштейт? Бирөө базарда, бирөө өкмөт кызматында, мамлекет кызматында, бирөөлөр мисалы окутуу тармактарында, ким кайсыл жакта болсо өзүнүн чөйрөсүнө мээнет кылсын. Ал эми үчүнчүсү болсо, дүйнө жүзүндөгү адамдарга пайда жеткирүү ниетинде жашайлы. Кыяматка чейин келе турган адамдарга канткенде жакшылык болот, канткенде ошолордун жашоосуна пайда болот деген негизде уктап туруп аракеттерди кылалы иншалла. Ошону бир урматтуу тууганым, бүгүнкү сиз менен биздин темабыз басуунун адеби дейт, басуу туурасында. Биринчи адеп жакшы ниет менен кадам көтөрүү жана басуу. Ылдамдыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ылдамдыгына ылайыктуу кылып басуу. Тактап айтканда, бат басып бутту кубаттуу көтөрүү. Басканда басканыбыздын ылдамдуулугун пайгамбарыбыздын ылдамдуулугуна окшотуп алыш керек экенбиз. Мубах, рухсат берилген ишке бара жатса, жакшы ниет кылуу. Бир рухсат берилген жакшы иштерге кетип атабыз. Ошо жака кетип атканда сооптуу нерселерди ниет кылып коет экенбиз. Мисалы, тамактанууга кетип бара жаткан болсо, анда Аллахтын өкүмүн аткарганы бара жатам деп ниет кылып коет экенбиз да. Демек, басып атканда басканыбыздын ылдамдуулугу пайгамбарыбызга окшосун. Ал дегени бат басалы, сүдүрөлүп баспайлы. Бат басалы, кадамдарды кубаттуу көтөрүп, кубаттуу коелу. Бутту сүйрөбөйлү. Жана каяка кетип аткан болсок, рухсат берилген ишке кетип атабызбы? Жакшы ниеттерди кылып коелу. Алланын өкүмүн аткарганы кетип атам. Намазга го Алланын өкүмү деп келебиз. Бирок кээ бир нерселер бар, рухсат берилген. Анда ниет кылбасаң ибадатка айланбайт да.
Мисалы тамакта жөн эле келип курсагым ачты деп жесең, курсагың ачты жедиң. Бирок Аллахтын өкүмү эле, Алла ушундай жакшылыктарды мен үчүн жаратып берген. Жеп ичкиле деп Алла мага буйрук берген. Периште эмесмин, башка эмесмин деп алып келип отуруп жесеңиз, ошо тамагыңызга сооп аласыз да. Жегениңизге сооп аласыз. Демек, ушундай рухсат берилип калган иштерде бара жатканда ибадаттын ниетинде, жакшы ниетте басайлы дейт. Hazreti Ali radıyallahu anhu Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'de sıfattap jatıp mınday degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadamın kötörgön uçurda Kubat menen kötöröt ele. Biyiktikten ıldıy düşüp gele jatkандай deyt. Qala Abu Hurayra radıyallahu anhu ve ma ra'aytu ahadan asra'a fi maşyatihi min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Şemail Tirmizi'de gelgen rivayatta Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu aytat: Men özünün baskanında batırak baskan Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ötken adamdı görbödüm deyt. Bir de adamdı görbödüm deyt. Demek Peygamberimiz baskanda batbas çeken da. Akırın baspa çeken. Bir jolu Şifa binti Abdullah rahimahullah çoğun alım sahabalardı görgön dinge hizmet kılgan ayal zatынан apalardan. Oşol enemiz bir toptu görüp kaldı, bir cemaatты. Alар biri menен сүйлөшкөндө шыбырасып сүйлөшөт. Басканда акырын басса, жупуну жөнөкөй кийинип алышкан. Аларды көргөндөн айттан: "Man haulail qavm?" Бул ким dedi? Бул элдер кимдер? Бул жамаат кимдер булар dedi. Dese, bular az-zuhad fi dunya ragibuna fil ahira. Dünyöge kızıkpaganдар, akiretke umtulganдар dedi. Dünyadan alыс болгон үчүн, dünyoge kızıkpagan үчүн, akiretin adamı болгон үчүн ular akırın сүйлөшүп атат. Akırın basıp atышат депчи. Аны көргөн Şifa binti rahimahullah aytты: dedi, men Hazreti Umar'dı görgöm dedi. Hazreti Umar'dı görgöm. Mындайча айтканда, andan da ötüp kettiби bular? Dünyoge kızık boğdu, akiretke umtuluda Umar'dan da ötüp ketkenbi. Men Umar'dı görgöm deyt radıyallahu anhu. Al baskanda arkasındaki adam jetpey kalçu deyt. Al süylөгөндө бардык adam угат эле дейт. Al urganda sokkusu жакшы эле сезилет эле дейт да. Жакшы эле урат эле дейт. Yani мындай эмес дейт. Дүйнөгө кызык болчулук дегенде мааниси бул эмес. Акыретке иштейли деген, динде болойлу дегенде мааниси бул эмес. Унчукпай акырын сүдүрөлүп басуу. Мен Умарды көргөм, өтө бат басат эле. Hazreti Abu Hurayra да айтып атат: Пайгамбарыбыздан өткөн бат баскан адамды көргөн эмесмин. Эмне үчүн? Жашоодо чоң максаты бар эле. Дүйнөдө түбөлүктүү акыретти куруу, бүткүл коомчулукка пайда жеткирүү. Алдында чоң максаттары бар эле да. Bir adam bir günde 1 saat үйүнө кызмат кылса, bir adam 8 saat кызмат кылса, 8 saat кызмат кылган адамдын жашоосуну жашаш үчүн бул 8 күн жашаш керек да. Вакытты пайдаланууга жараша сиз бааланасыз да. Улуу адамдар бар. Эмне үчүн? Эмне себептен өзүнүн менен замандаш адамдардан алар алдыга чыгып кеткен, вакытты пайдалана билген. Вакытты жөн эле текке кетире берген эмес. Басканда дагы сүдүрөлбөстөн чайпалып эки жака. Биз устаз айтып коет эле, мулла деп каяктан алынган десе, кээ бирлердин айтымына караганда малаа деген сөздөн алынып, толгон деген маанини туюнтат деп. Молдо дегенчи. Толгон. Эмнеге? Илимге толгон, таквачылыкка толгон, иманга толгон, кулк мүнөзгө толгон. Толгон идиш да. Идиш качан чайпалат дейт. Унага машинаңыз аркаңызда мисалы bir фляганы коюп алып кетип атсаңыз, же чаканы алып келип мисалы фляганы коюп алсаңыз, качан чайпалат? Качан толбосо чайпалат дейт да. Жашоодо бышпаган, өзүнүн адамдык касиетинде толбогон адам эки жака чайпалып жүрөт экен да. Biraz эле машыгып алса чайпалып калат экен. Biraz эле акчалуу болуп калса чайпалып калат экен. Бирок кайсыл нерседе толгон адам чайпалбайт экен, алчы түз жүрүп калат экен. Жөнөкөй болуп калат экен, бой көтөрбөстөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бат баскан. Басуусунда кандай эле баягы ылдыйга түшүп аткан адам сыяктуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям басат эле. Демек максаттуу адам болгон. Чоң алдында максат болгон. Экинчи адабыбыз кичипейилдик менен басуу. Басууда текеберленбөө. Allah Teala İsra surasında aytat: "Ba'da estaizu billahi mineşşeytanirracim ve la tamşi fil ardi maraha inneke lan tahriqal arda ve lan tablugal jibala tula." Yer betinde menmensinip, tekeberlenip baspa.
Жер бетинде менсинип текеберленип баспа. Сен бутуң менен жерди тешип жибере албайсың. Жана бийиктикте тоолорго тең келе албайсың. Демек басканда жөнөкөй бас дейт, менсинбе дейт. Таза бийик болуп асманга жете албайсың, тешип кетпейсиң тиякты. Же болбосо таза кенейип кетип туруп тоолорду же жерди теше албайсың, тоолорго жетпейсиң. Жөнөкөй болуп баскын. Басканда текеберликтин сүрөтү эмес, жөнөкөйлүктүн сүрөтү менен басыш керек экенбиз. Өзүн оорулуу көрсөтүп баспо. قد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شابا يمشي متمارضا فسأله أمريض أنت قال لا فرفع عمر الدرة فضربه بها وأمره أن يمشي بقوة. Hazreti Umar bin Khattab radıyallahu anhu жаш жигитти көрүп калды, өзүнү ооручан кылып көрсөтүп басып барат деле. Алымдардын айткан сөзү бар, ким мен тамарада дейт, ким өзүнү ооручан көрсөтсө, Алла аны оорутуп коет чындап эле деген. Кээде ушундай болуп калат, адамдай табиятына ушундай нерсе жатып калат, өзүнү бирөөгө байкуш көрсөтүп көргүсү келет да. Өзгөчө жаш өтүп калгандан кийин үйдө балдарынын келиндеринин алдында кайненелер, аял заты мисалы алсыз табияттуу болот. Кээ бир эркектер да ошого жөндөлүп калат, өзүнү ооручан көрсөтө берет да. Андай ислам динде Алланын алдында жакшы көрүнүш эмес алчы. Кудай таалам ден соолук берип атат, ден соолукту көрсөт Аллага. Балким оору келсе дагы ооруну ден соолук менен кайра позитивдүү болуп, кайра аны утуп кет, жеңип кет. Тибет медицинасында айтат, эң катуу оору кайсыл десе, психологиянын оорусу деп. Аң сезим менен кеткен оору. Адам өзүн өзү ишендирип алып, ошондой болуп кеттир деп, же болбосо коркунучка түшүп, аң сезимден кеткен оору өтө оор оору экен, жүрөк оорусунан дагы оорураак да. Ошондон бир адамды көрүп калды дейт, өзүнү оорулуу кылып басып бараткан бир жаш жигитти көрүп калды дейт. Аны Hazreti Umar көрүп туруп андан сурады. Амаридун анта, сен эмне ооручансың, ооруп атасыңбы? Ден соолук жайындабы? Десе ал айтты, жок, оорубай элемин деди. Десе аны Умар разыяллаху анху алдында камчысын көтөрүп, камчы менен чабып, анда жакшынакай кубат менен баспайсыңбы деп буйруду дейт. Анда кубаттуу бас, эмне анда ооручан болуп басып атасың депчи. Төртүнчү адеп, бир бут кийимчен баспоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir сахабага кайрылып айткан, бир бут кийим үзүлүп калган адам. Эки бут кийимди чогуу кий, же болбосо экөөнү тең чечип ал деген Муслим риваятында. Эгер бир бут кийимди кийиш керек болуп калса, анда же кийсең экөөнү кий, же чечишке туура келсе экөөнү тең чеч, бирөөнү кийип алып, бирөөсү жок, секирип жүрбө деп мындай көрүнүштөн пайгамбар тыйган. Бешинчи адеп, кээде жылаң аяк да басып коюу. Бут кийимсиз. قال فضالة بن عبيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا رواه أبو داود. İmam Abu Dawud rahmatullah rivayet kılan hadiste Peygamberimiz Fudala bin Ubayd radıyallahu anh aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge kede жылаң аяк басууга буйруп турат эле дейт. Демек өзгөчө кумдун үстүндө ысык учурда жылаң аяк басуу бул ден соолукка да пайда. Пайгамбар жылаң аяк басууга кээде буйруп турат экен. Таштын үстүндө бассаңыз дагы пайда, жылуу учурда кумдун үстүндө бассаңыз дагы пайда, муздагы учурда кардын үстүндө бассаңыз дагы пайда, жол жобосун билсеңиз, денени сууктукка алып өтүүнү билсеңиз, пайда экен деп анан басып алып ооруп калып, башка болбостон, эгер ошонун илимини билсе, демек Пайгамбар салам кыскасы эмне кылган экен, кээде жылаң аяк басууга бизге буйруп турат эле, учурлар келгенде жылаң аяк бастырчу дейт. Алтынчы, тың бекем басуу. كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. Şemail Tirmizi. Hazreti Ali radıyallahu anhu Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den sıfattap jatıp mınday degen. Peygamberimiz kadamın kötörgön uçurda kubat menen kötöröt ele biyiktikten ıldıy düşüp kele jatkan adam sımал deyt. Demek baskanda tın jana bekem baskandan hareketin kılat ekenbiz. Jana prezidentlerдің басуысы бар ғой. Негізгі мұсылман адамдар осындай басыш керек. Бел сөйікті алдыға біраз шығарылат, бұтты түзделет, желке ташталып тұрып, анан мойынды мындай түздеп тұрып, анан басылат да. Негізгі ушул көрүнүш кыямда, намазда дагы түз турганда дагы негизи ошондой турулат. Өзүңүз денеңизди таштап туруп турсаңыз, дене чарчап калат, көп көтөрө албайсыз.
Эгерде мындай алдыраак чыгып туруп, белдин сөөгүн алдыраак чыгарып туруп, мындай кылып туруп, төштү мындай чыгарып туруп, турсаңыз анда сааттап дагы тура бересиз. Бел чарчабайт, бут чарчабайт. Кыямдын да негизи туура сүрөтү ошондой да. Басканда да ушундай кубаттуу басуу дейт. Кайра арт жагын карай бербө. Kana Nabi sallallahu aleyhi ve sellem la yaltafitu wara'ahu idha masha sahihul jami'. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem баскан учурда артын кайра кылчайып карабайт эле дейт. Демек кайра артты карабастан пайгамбарыбыз бурулса, бирөө чакырса, толук желкеси менен бурулган, минтип карап отуруп сүйлөгөн эмес. А басканда артын кайра минтип кара берген эмес дейт. Алдына карап түз басып кеткен. 8-чи адеп, аялдар жолдун ортосунда баспасын дейт. Аябай көп кездешет нерсе. Qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem laysa lin-nisa wastat tariq. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтат, аялдар үчүн жолдун ортосунда басуу ылайыктуу эмес аларга дейт. Жолдун ортосунда аялдар баспасын. Четте бассын. Кандай? Оң тарапта. Келгендер да оң тараптан бассын, бул тараптан келип аткандар да оң тараптан бассын. Аялдар өзгөчө ортого түшүп албасын, ортодо баспасын. Мисалы тепкич менен көтөрүлсөңүз дагы чыгып бараткандар оң тарап менен, түшүп бараткандар да оң тарап менен. Ортодо пробка болбойт. Кагылышуу болбойт. Жолдун оң тарабы менен жана аялдар өзгөчө жолдун ортосуна түшүп албастан. Аялдардын негизги адеби, аялдардын жашоосу негизи пердеге курулган. Алардын толуктугу пердеде. Эркектер келатса, бир аз четке чыгып турганы өтө жакшы көрүнүш да. Өзгөчө аксакалдар келатса, дин өкүлдөрү келе жатса, бир аз четирак чыгып койсо, өтө адепке ылайыктуу көрүнүш болуп эсептелет. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun, ва саламун алал мурсалин, валхамдулиллахи раббил аламин.